Сизди мен интервьюга чакырганда сиз макулдук бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Бирок көп адамдар айтты, Гүмөндөр байкенин жини өтө чукул. Байкабасаң, эфирден туруп эшигин тарс жаап кетип калышына мүмкүн дешти. Эми биз баарына кайрылбыз. Эң негизгиси сизден суранычым бар эфир башында. Сиз экөөбүздөн болгон интервьюнун эч жерин кеспей албай, толугу менен чыгарсак, кандай карайсыз ушуга? Туура карайм. Туура карайбыз. Бирок менин урушуп тарс жаап чыгып кеткен бир эфирим бар бекен? Жок. Көрүп көрдүңбү? Жок, ошо көргөн жоксуз, бирок айтышты ошентип коюшу мүмкүн. Бир абайлап суроо бербесең, сый урматтын ордуна койбосоң. Башынан эле айтып коеюн. Мына эфир башталганда атат. Бир кызыктуу көп суроолорубуз бар деп атасыңар. Анан эми ушундай суроолорду бербей эле койсоңор, көрбөгөнүңөрдү, мисалы үчүн көрбөгөнүңөрдү, билгениңерди айткыла, анан билбеген, көрбөгөнүңөрдү дейт деп суроо бериш эми силердин экөөбүздүн ишибиз эмес го дейм да мен. Андан өйдөрөөк эле баштайлы, өйдөрөөктөн. Келиштик, биз фактылар менен бар нерселерди өзүңүздүн оозуңуздан чыккан, айтылган пикирлер боюнча мен суроо берем. Ошо менен бирге мен сизге байланышканда дин маселесин сүйлөшөбүзбү дегенде мен жооп берем дедиңиз. Бүгүн дин боюнча да суроолор бар.